турган техникалардын жаңылары ИБР менен ишке алып берилген. Жалпысынан 7 техника келген. 4 оор спецтехника, 2 пикап, анан дагы бир жеңил машина келген. Калгандары мурункулары да. Турган здание имарат ошо 2017-жылы год болгон. Аты жонунан Талаш шаарына 23.635 метр таза суу жаткырылган. Канча дес? 23.635 метр. Анан 7,5 километр канализация. Анан кайра калыбына келтирүү иштеринин негизинде ИБР менен макулдашып отуруп Талаш шаарына жалпы узундугу 12 километр асфальт базылган да, именно ошо таза суун болбоо аркылуу. Экономияданбы? Экономиядан эмес. Ал экономияга жетпейт. Экономияга чейин бул баягы биздин шаардык кеңештин мэриянын жардамы менен ИБР менен сүйлөшүп отуруп, биз баягы негизи бул калыбына келтирүү дегенде казылган жерде гана басып кетмек да. Баягы жол коопсуздугу деп баягы эмени Европа банкты көндүрүп макулдашып, бизге баягы жол катары жалпы узундугу 12 километр жол. Мындайча айтканда 56.000 квадрат метр асфальтты бизге баягы басып берген. Байке дагы суроо. Бул закончилерчи ордуна эле. Eskiden arası oluştu. 17 işin oldu. 17 yıl oldu. Ama monday işlettiler. Bu turgan Talaş şahrıda. Bu Talaş şahrı. 24 Talaş şahrı. Anam negizi eski linyanın bari no kvadrat болгондо централь берет. Анан биринчи фаза полный эле ушул жерге жаткан. Биздин Талаш шаарында 90 көп кабаттуу үй болсо, ошонун мындайча айтканда почти 98 ошол биринчи фаза менен узун линия гана ушундай түшкөн, калган баары жактын баары эски линиялар да. Мүмкүн эски үйлөр. Жок, ылдый жагы эски. Мүмкүн баягы эски үй болот, жактын баары полностью эски линиялар. ИБР менен койгондар. ИБР менен койгон центральный квадрат. Ушул квадраттар баягы өткөн алтырат минус алды. Жок, Минур канализацияны салган. Тажрыйба алмашуу алкагында Талаш шаарындагы коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын имаратына келдик. Бул жактан депутаттар, муниципалдык мекеменин жетекчилери пикир алышып, ишкананын ишмердүүлүгү, техникалык базасы, тарифтери, элге кызмат көрсөтүүдөгү артыкчылыктары, кемчиликтери тууралуу пикир алышып, ой бөлүшүүдө. Коммунальный хозяйствону өзүнчө бөлгөнбүз. Мына сиздерде деле вопростор болду. Башынан эле ушундай эле? Башынан эле бир беле. Баштан бир болчу. Баштан мурда водоканал да бир болчу экен. Эң башында. Анан кийин ушул бөлүнүп келет, азыр эле кос өзүнчө, композ өзүнчө, водоканал өзүнчө. Сиз жалпы жонунан канча кызматкериңиз бар, бюджетиңиз канча, ушул вопрос боюнча айтыңыз. Урматтуу депутаттар, кош келипсиздер Талаш жергесине. Техникалар боюнча айтып кетсек, 2019-жылы декабрь айында 2 КАМАЗ келген областтык өнүктүрүү тарабынан. Жана ошондой эле быйыл 1,5 ай болду, каток, грейдер, погрузчик. Ал дагы ошо өнүктүрүү тарабынан депутаттардын колдоосу менен биздин ишканага келди. Жалпысынан 18 техникабыз бар. Манипулятор да бар. Ал жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Азыр светофор ошол жака кетти да, азыр келип калат. Жалпысынан ишканабызда 18 техника бар, 73 жумушчу иш алып барат. Ошо Канча точкаңар бар? эмне боюнча? Мусордун байкы боюнча 100 евро контейнери келген 2020-жылы. Жана ошондой эле 0,75 куб тарабы куб болгон контейнер 300 точкабыз көп. Где-то 30-тай точкабыз бар. Навестер менен 2 мусоровоз машинасы келген жатат. Кудай буйрса Гүржүн ичинде өзүбүз салып отурдук. Көчөлөр боюнча Талаш шаарын 6га бөлгөнбүз. 4 техникалык иш алып барат. Ар биринин графиги бар. Элдер капка салып, өзүнүн графиги келгенде чыгарып коюшат. Эл көмгөндө жумада быйылкы жылы ишканабызга 58 миллион бөлүндү. Жалпысынан ал эми спецчетто коебуз, кос жагынан. Код расчет жагынан 9 миллион 700 деп быйыл план койдум, Кудай буйрса. Планым 9 миллион 700. Канча эме абонентиңер бар? Абонент 25 миң тегерелин абонентибиз бар.
var da 4 kaçolun üçü işte ДКВ 413 hazırki vaqtda kapремонт oldu. Kaçoldu kapремонт bu yazda. Narında bizde mazot kullanmayın. Bizde kömür, anan elektrisite var. Elektrisite az kıymetli adıyorsunuz, görüyorsunuz. Elektrisite bizde elektrik kılıp çakılmaz. Elektriski kaçoldu emirler var, katenliler var. Anan kömür jakalırsın. Anan sizlerden men soruyor şu. Mazot jakkanmenen, kömür jakkandan ekonomi kaysısında olur? Kaloriyiniz güçlüyük de mazot. Mazot negizine mындай объект көп та. Kömürдің бар мындай немен жылытып айтқан ойын. Бұл газомазот не құрылған бұл, но негізінен. Бізде газ жоқ та таласта. Андан соң мазут қалған. Негізінен kömür выгоднейді. Бізге выгодно. Бізге выгодно. Бірақ бұның калориясы көп. Бірақ kaloriyiniz güçlüyük olur. Kömürden. Kömür көп жатты.